Рахмат төрага, урматтуу Бакыт Эргешевич. Кадамжай районуна жана Кызылкая шаарына ФСК 13 долбоору боюнча дыйкандарга кредит берүү боюнча канча акча бөлдүңүздөр? Убакыт токтоп койгула. Айыл банк, мен РСК банк айтып койду, Кадамжай район, Кызылкая шаары. Кызылкая шаарына. Айтып койгулачы, канча бөлүндү? Русбек Исламович, биз ФСК 13 боюнча негизи ар бир райондорго маалыматым жок эле, бирок кат түрүндө берейин. Область боюнча областтарга бөлгөнбүз, ошол боюнча кааласаңыз маалымат берип коеюн. Кат жүзүндө берип койсоңуз, Кадамжай Кат району жүзүндө, жана Кызылкая шаары боюнча канча проценттен берип атасыздар азыркы учурда? 10%. 10%? 10%да берип атабыз. Эмеспи бул? 6-8 эле го. Долбоор 10% менен бекиген, ошо менен иштеп атабыз. Макул, Бакыт Эргешевич, үрөн, жер семиртиштер жана күйүүчү майлар азыркы учурда дыйкандар кай жерден алат? Биздин Кадамжай району жана Кызылкая шаары боюнча. Кадамжай район папкасын берип койгулачы. Кадамжай районунда бизде мындай папка бар. Бул азыр наглядно көрсөтүп атам, бирок электронный бизде бар. Ошол электронный папкасында бүт толугу менен руардын аты, жөнү, фамилиясы жана жооптуу адамдар. Мисалы ГСМ боюнча Кадамжай районуна 116.500 берилди. Бүгүнкү күндө 59.900 литр остаток. Уже 56.000 алып кетишти. Үрөндөр боюнча бул жерде мына Кадамжай району Молдонияз, Кайпас, Элита мамлекеттик эксперименталдык үрөнчүк станциясы, Парпиев Алимжан Борбаевич, телефон номери 554-220-762. Мына ушундай бизде толугу менен маалыматтар бар. Үрөн боюнча, жер семирткичтер боюнча, ГСМ боюнча, ФСК боюнча, питомниктер боюнча толук мына ушундай бизде папкалар бар, ар бир 40 районго. Ошол папканын алкагында бүт толук электронный бизде. Баягы личный кабинет айтып кетпедимби? Ушул личный кабинет аркылуу анан кийин ушул маалыматтарды ала алат. Жергиликтүү бийликке тапшырма берип койсоңуз, дыйкандарга маалымат берсин. Көбүндө маалымат жок экен да, анан Кадамжай районунда ФПСтин канча жери бар? Кыргызстан боюнча ФПСтин жери 273.000 гектар жер бар. Кадамжайдын бар? Маалымат барбы? Аз беребиз. Бакыт Эргешевич, макул, просто ушул ФПСтин жерлерини эртерээк бериш керек да, фермерлерге бересиздерби? Кандай шартта бересиздер жерлерди? ФПСтин жерлерине. ФПСтин жери конкурс негизинде берилет. Жаңы саясатты киргизип атабыз. Кайсы бир айыл үлүш жер менен бириксе, ошол айыл ФПСтин жерди алганга мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Анткени анча-мынча бизде наразычылыктар көрүп атабыз биз. 1-2 адам кооператив түзүп алып, ана ошо кооперативдер жерлерди алып кетип атат да, жөнөкөй карапайым жер ала албай атат. Ошо биз кооперативдер түзүп, үлүш жер негизинде ошолорду кошуп беребиз. Кадамжай районунда 7.974 гектар жер бар экен. Көп турбайбы, абдан көп экен. Ошондо эртерээк контроль кылып, дыйкандарга, фермерлерге бересиздерби, кайсы багытта бересиздер, ошону эртерээк ишке ашырыш керек да. Анан эски скважиналар боюнча кандай иштер жүрөт? Бизде эми Кадамжай районунда, Кызылкая шаарында бир топ скважиналар калып кеткен да, Союз мезгилде курулган. Азыркы учурда иштебей турат да, ошолорду мындай жандандырсак болобу? Биз азыр инвентаризация жүргүздүк. Жалпысынан 14.428 скважина таап чыктык. Анын ичинен 270 скважинаны биз толугу менен текшерип чыктык. Быйыл биз 80 скважинаны калыбына келтиребиз. Ошону сиздин дагы айткан скважинаны киргизебиз планга. Бул суга. Жок, суга суу боюнча да, бул бая дыйкандар жерлерин суга суу менен камсыз кылуу багытында. Анан мен да бир топ айылдарда скважиналардын тизмесин берейин, ошого көмөк көрсөтсөңүздөр. Бакыт Эргешевич. Анан сизге рахмат. Мен сизге бир топ каттар менен кайрылдым эле. Таза суу боюнча биздин Кадамжай районунда 2-3 айыл өкмөттүн долбоорлорун бүтүрүп бердиңиз, тапшырма бердиңиз. Анан дагы бир 2-3 айыл өкмөт калып кетти. Таза суу боюнча абдан бир муктаж болуп атат да, мен сизге кат жүзүндө кайрылам. Рахмат чоң.